Бұл Нурньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, алдыда күндүн негизги окуялары. Сегиз жаран каза таап, 11 жаран оор абалда. Адамдардын өлүмү менен коштолгон автокырсыктын себептери такталып жатат. Кош бойлуу аялдарга COVID-19 каршы вакцина алууга уруксат берилди. Өспүрүмдөрдү, кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды коронавируска каршы эмдөө жөнүндө чечим чыкты. Талапкердин ишенимдүү адамы кармалды. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин өкүлү шайлоочуларга акча таратып жаткан учурда колго түшкөн. Парламенттик шайлоо кандай таризде өтөт? Бул арада шайлоодо президенттин атын колдогондор жазаланбай болду. Сегиз жарандын өлүмү менен коштолгон автокырсыктын себептери такталып жатат. Ал эми ооруканада жаткан 8 жарандын абалы оор деп бааланууда. Алардын арасында кош бойлуу 2 аял жана 2 жаш балдар болгон. Учурда жандандыруу бөлүмүндөгү бир нече жаран эсине келгендиги маалым болду. Ал эми кырсыктын себептери учурда иликтенип жатат. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. Өмүр менен алышып жаткан бул жарандар Ош облусунун Бишкек-Ош авто жолунда болгон автокырсыктан жабыркагандар. Учурда 8 жаран жандандыруу бөлүмүндө жашоо үчүн күрөшүп жатышат. Алардын абалы азырынча оор деп бааланууда. Реанимацияда жаткан баардык акыбалы оор деп эсептелет bizde. Реанимация оор бөлүм болуп эсептелет. Жашоо бул жердечи. Ошолордун арасынан эң оору ушул Асылбек уулу Ислам 96-жылы көтөрүлгөн бала. Мадынын ТК айылынан келген. Кече ошо массовый ДТПлар катарында келген деле акыбалы оор мээсинен жаракат алып келген. Перелом открытый основание. Перелом открытый черепно-мозговая травма. Перелом основания черепа депчи. Тяжелый ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга и перелом бедренной кости справа. Шундай перелом нижней челюсти в двух местах. Нижний жагы эки жерден сынып кеткен. Ошол азыр сразу эле биринчи врачебный эмелерди көрсөттүк. Путно-скелетный вытяжение койдук. Эмелер челюстно-лицевой бригада, общий хирургический бригада, 3-4 бригада келип иштеп, нижний челюстүн тигип беришти. Эми планда дагы бүгүн состояниясы кыйла түзүк. Автокырсыкка кабылган 17 жаран ооруканага жеткирилгендиги маалым болду. Кырсыкка кабылгандардын көпчүлүгү оор абалда болгон. Мындан улам бир нече топ дарыгерлер аларды кабыл алып, дароо операция жасалгандыгын билдиришти. Арасында кош бойлуу 2 аял болгон. Тилекке каршы бир келиндин курсагындагы наристеси чарчап калгандыгына байланыштуу операция жолу менен алынып салынган. Ал эми экинчи кош бойлуу келин каза тапкан. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, это беременность 34 неделя. Анда сразу операцияга алышып, баласы ичиндеги бала өлүп калганына байланыштуу операцияга алышып, гинекологический бригада, нейрохирургический бригада и реанимационный бригада алышып, баласын өлүп калган баласын алып коюшту. Азыр состояниясы жакшы, эсине келди. Көрсөк болот. Состояние клинической смерти деп коет да. Состояние клинической смерти келишти эле жарым саат 40-60 мүнөттөн кийин өлүп калды. Кырсыкка кабылгандардын ичинде 2 жаш бала да бар. Алар учурда Ош облустук балдар ооруканасына жаткырылганы маалым болду. Алардын абалы азырынча канааттандырарлык деп билдиришти дарыгерлер. Ал эми жаңыдан эсине келип жаткан жарандардан окуя боюнча сурап көрүүгө аракеттендик. Москвада посидение алыйк да. Анан мен артында элем өзү. Артынын оң жагында отурдум эле. Анан точно билбей калдым, кийин тарак дегенден кийин билбей калдым. Ошончо эч нерсе билбейм. Ошону менен ошентип билбейм да, ошентип эле келип аткан өзүм, кийин тарак деди. Ошон үчүн жок болуп кеттик.
Каргашалуу окуя менен коштолгон жол кырсыгы кечээ 16 ноябрда 11:30 чамасында Бишкек-Ош эл аралык маанидеги авто жолунун 661 чакырымы Мады айыл аймагында орун алган. Анда КАМАЗ, Mercedes-Benz, Sprinter жана Daewoo Nexia автоунаалары кагышкан. Кырсык болгон окуяга жарандарды алып жүргөн Mercedes-Benz Sprinter автоунаасынын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыккандыгы себеп болгон деп айтылды. Өзгөн шаарынан Ош шаарына багыт алып келе жаткан Mercedes-Benz Sprinter эл ташыган автоунаа жүргүнчүлөр ташып бара жаткан, Ош шаарынан Өзгөн шаарына бара жаткан Mercedes-Benz 814 жүк ташуучу автоунаа бет маңдай кагышкан. Ал эми жүк ташуучу автоунаанын артынан бара жаткан Nexia үлгүсүндөгү жеңил автоунаа барып, дагы 3-чү жолу ошо жүк ташуучу автоунаанын артынан калып койдуруп кеткен. Эми алдын ала маалыматтарга караганда ошол Ош шаарына бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter эл ташыган автоунаанын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып, ошол жолуна кырсыгын жасаган. Авто кырсыктан каза болгон жарандар Кара Суу, Алай, Ноокат районунун тургундары экендиги аныкталган. Учурда тактоо иштери уланып жатат. Ал эми кырсык болгон аймакта буга чейин да каргашалуу окуялар болуп келген. Тийиштүү кызматкерлердин берген маалыматына караганда, ушул жылдын август айында кырсык болгон аймакка жол белгилерин орнотуу тапшырмалары берилген. Бул эл аралык маанидеги автожол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин 956 жол төлөө ишканасына карайт экен. Бул боюнча биздин кызматкерлер ушул жылдын 30 августунда ошол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин ушул жанагы жолдорго жол белгилерин орнотуу боюнча, анан жол чиймелерин чийүү боюнча атай предписание көрсөтмөлөр берген. Кечээ 16 ноябрь Бишкек-Ош эл аралык маанидеги авто жолунун 661 чакырымында 8 адамдын өмүрүн алган авто кырсык орун алган. Кырсыктын себептери учурда тийиштүү адистер тарабынан иликтенип жатат. Ал эми жеринде тийиштүү адистер 17 жаранды ооруканага жеткиришкени маалым болду. Ал эми былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйыл авто кырсык 32%га өскөндүгү айтылууда. Мындан улам жол кыймылын көзөмөлдөө адистери жолго чыккан авто айдоочуларга жол эрежесине так болууга чакырышууда. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош облусу. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда инфекциядан 2 адам каза болду. Экөө тең вакцина албагандар. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2712 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 77 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Ош шаары менен Нарын облусуна ооруну жуктуруп алгандар катталган жок. Бишкек шаарында 27, Чүй облусунда 23, Ош облусунда 7, Талас облусунда 2, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 6, Баткен облусунда 4 учур катталды. Өлкөдө коронавирус жуккандардын расмий катталган саны эми 182.605 адамга жетти. Учурда ооруканада 521 бейтап жатат. Дагы 734 адам үйдөн дарыланууда. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги 16-18 жаштагы өспүрүмдөрдү кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды коронавируска каршы эмдөө жөнүндө чечим кабыл алды. Министрлик мындай чараны көбүрөөк адамды эмдөөдөн өткөрүү максаты менен түшүндүрдү. Өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын калктын 46%, экинчи дозасын 37% алды. Ушул күндөрү жашы 18ден өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca жана Казвак препараттары акысыз сайлууда. Саламаттык сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. 12 ноябрда Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Light вакцинасынын 200 000 дозасы алынып келген. Бордагы каржы полициясына жетекчинин орун басары болуп турганда пара алган деп айыпталып жаткан Эбил Жамгырчиевдин сотунда жарыш сөз жыйынтыкталып, анын акыркы сөзү калды. Прокуратура Жамгырчиевди 15 жылга эркинен ажыратып, 250 000 сом айып болуу салууну суранган. Кийинки сот отуруму 19 ноябрга белгиленди. 2020 жылдын 20 октябрында ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эбил Жамгырчиев жаза кодексинин пара алуу деген беренесинин негизинде кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Мурдараак анын аты Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында Кытайдан 2018 жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк этине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана $50 000 пара боюнча окуяда аталган.
Бишкек шаарындагы бир мандаттуу округдардан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин биринин ишенимдүү адамы добуш сатып алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Ал шайлоочуларга акча таратып жаткан учурда колго түшкөн. Атайын кызмат бул иш Кылмыш жаза кодексинин 192-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын билдирди. Талапкердин жакын тууганы болгон Жаран Бишкек шаарынын райондук жана үй комитеттеринин айрым төрагаларын мыйзамсыз үгүт иштерине жүргүзүүгө, шайлоочуларды акча берип сатып алууга көндүргөнү аныкталды. УКМКнын билдирүүсүнө караганда ал Жарандын добуш сатып алуусуна байланыштуу төгүндөлгүс фактылар табылган. Ошондой эле өзүн жана унаасын тинтүүдө шайлоочулардын дареги көрсөтүлгөн тизме менен ири суммадагы акча табылган. Кармалган Жаран атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алдыдагы шайлоо көпчүлүктү түшөлттү. Бийлик таза шайлоо өткөрөбүз деп аракеттерди жакшы эле көрүүдө. Ал эми саясатчылар болсо сырттан туруп байкоо салышууда. Көпчүлүк талдоочулар кандай болуп кетер экен деп турган чагы. Кененирээк кийинки сюжетте сөз кылабыз. Бүгүн Бишкекте шайлоого чейинки жана кийинки абалды талкуулаган жыйын болду. Ага саясат талдоочулар, эксперттер жана бийлик өкүлдөрү катышты. Талкуу учурунда көпчүлүк талдоочулар шайлоодон кийинки абалга басым жасашты. Анда талапкерлер жана партиялар арасында ич ара пикир келишпестиктер, каршылашуу болушу мүмкүн. Анткени шайлоо аралаш система менен өтүп жатат дешүүдө. Бир коркунуч, бир кооптонгон турган жери ошол шайлоодон кийинки добуштарды эсептөөгө келгенде, преференциалдык добуштардын сандарын тактоого келгенде талаш тартыштар көбүрөөк чыгып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн баланча бир партиянын эки кандидаттары, бирөөсү 100 добуш алды дейли, бирөөсү 101-102 добуш алды дейли. Ошол 100 добуш алып калган, 2 добуш жетпей калган кандидаттын ичинде калган таарынычы, нааразылыгы сыртка чыгып, конфликттик талаш тартышка, протесттерге алып келүүчү потенциалы өтө чоң. Эксперттердин пикиринде ыңкылап сыяктуу орчундуу окуялар болушу мүмкүн эмес. Бирок түрдүү талаш тартыштар болбой койбойт. Айтсак, бир мандаттуу округдардын өзлөрүнүн ичинде пикир келишпестиктер чыгышы ыктымал. Аларды жөнгө салуу өтө оор болот дешүүдө. Жакшы үмүт бар. Мындай ачык айкын өткөргөнгө шайлоону. Эмне үчүн мына парламентке шайлоо бул өзгөчө маанилүү бар, саясий маанилүүсү. Эмне үчүн? Биздин Кыргыздын тарыхын карап көрсөк, 30 жылдын ичинде шайлоодон кийин, парламенттик шайлоодон кээ бир саясий күчтөр, саясий партия макул болбой, алар митингге чыгып, саясий туруктуу эмес кырдаалга барчу да. Ошон үчүн бул парламенттик шайлоо 28 ноябрь өткөндө бул чоң саясий маанилүү бар. Эмне үчүн? Ал жакшы өткөрсө, ачык айкын болсо, анда биз экономика жагынан иштеп, жаңы саясий ландшафт, саясий архитектура түзүлүп атат да. Таза шайлоо болбосо, анда кайрадан эле биз саясий туруктууга барбайбыз, башка жак чыр-чатакка чейин чыгабыз да. Бирок өзүлөр оппозиция болгон лидерлер айтып атпайбы? Биз бүгүнкү күндө башкача кырдаалда шайлоо өтүп атат. Эч кандай кысым жок, анан админ ресурс аз болуп атат депчи. Алардын сөзүнө ишенем мен ошол. Жыйынга президенттик администрациядан да кишилер келип катышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонулбашы үчүн мониторинг жүргүзүлүп жатканын белгилеп, өлкө жетекчилигинде мындай көрүнүштү түп тамыры менен жоюуга саясий эрк бар экенин айтууда. Бирок шайлоонун эрежеси боюнча түшүндүрүү иштери аксап жаткандай түрү калтырат дейт саясат талдоочулар. Албетте баягы көпчүлүктөр, баягы биздин шайлоочулар миграцияда жүрөт же болбосо кандай бир саясаттан алыс жана өзүнүн кандай бир көйгөйлөрүн чечип, социалдык абалдар, жумуш, кандай бир үй бүлөдө анан мындай саясат менен кызыккандар аз, бирок баары бир ошону дагы азыр дагы элге жакшылап түшүндүрүш керек. Бул тынбай өтүш керек. Көбүнчө жана ошо массалык маалымат каражаттарда кандай бир сабак катары дагы. Бирок мен байкашымда көбүнчөсү ошо менден сурап атышканда түшүндүрүп атабыз да, анан мүмкүн ошо телевизор сигналларда көргөнгө убактысы жок болуш керек элдинчи, бирок ошондой түшүрмө жүргүзүүлөр ар бир жерде көбүрөөк өтүш керек деп ойлойм да. 28 ноябрда өтө турган шайлоонун жыйынтыгында жогорку кеңештин 90 депутатынын 54-ü Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдардан партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланып келиши керек. Жодар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атын пайдалангандар жоопкерчиликке тартыларын, бул өзгөчө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Биз бардык жарандарды, мамлекеттик органдардын жана башка бюджеттик мекемелердин өкүлдөрүн мамлекет башчысынын атын кыянаттык менен пайдалануу фактылары болсо токтоосуз түрдө билдирүүгө чакырабыз, деди Эрбол Султанбаев. Ал эми Садыр Жапаров шайлоого жакын сүйлөгөн бардык сөзүндө бийлик, саясий партиялар менен талапкерлерге бирдей шарт түзүп, шайлоону таза өткөрөрүн айтып келет. Баткен облусунун аймагындагы 218 шайлоо тилкелери шайлоого дээрлик даяр. Санитардык абал көзөмөлгө алынып, материалдык техникалык жактан да камсыздалган. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да тийиштүү шарттар каралып, пандостор орнотулган. Баткен облусунда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата даярдыктар уланууда. Шайлоо өнөктүгүн ачык айкын таза өткөрүү максатында атайын штаб түзүлүп, кызмат адамдарынын үгүт иштерине аралашуусун жана административдик ресурстарды кыянаттык менен колдонууга бөгөт коюу иштери жүрүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров да шайлоону таза өткөрүү үчүн добуш сатып алгандар жана өз добушун саткандар мыйзамга ылайык жазаланаарын эскерткен. Биздин Баткен областында атайын штаб түзүлгөн. Бул багытта жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ар бир райондордо биз атайын жыйындарды өткөрүп келдик. Үгүт жумушуна эч кандай киришпеш керек. Мамлекеттик кызматкерлер тараптан административдик ресурстарга толук бөгөт коюу боюнча азыркы күндө эгерде бирөө ушундай бир үгүт жумушуна киришип калса, же аралашып калса, биз сөзсүз түрдө катуу чара колдонобуз. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо алгачкы жолу аралаш система менен өткөрүлөт. Ага ылайык добуш берүүнүн эрежеси да өзгөргөн. Жигердүү шайлоо укугуна ээ болгон жана биометрикалык каттоодон өткөн адамдар шайлоодо добуш бере алат. Ал эми добуш берүү шайлоо күнү эрте мененки саат 8-ден кечки 20:00 чейин жүргүзүлөт. Шайлоочуна 2 бюллетень берилет. Бирөөсү 1 мандаттуу шайлоо округунан, ал жерде шайлоочу мисалы канча талапкер болсо, 9 10 болсо, бирөөнү же каршы дегенди белгилейт. Экинчи бюллетенде 21 партия катталган. Ошонун ичинен бир партияны белгилейт. Оң жагында жана квадраттын ичинде белги коет. Анан астында ошол партиянын 54 адамдан турган тизмеси болот. Ошонун сиз каалаган номерин тушуна белги коет. БШКнын Баткен облусундагы атайын өкүлү Алишер Колдошев бүгүнкү күндө облус аймагындагы бардык шайлоо участкалары саясий өнөктүккө даяр деп жатат. Ал эми Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев район аймагындагы 46 шайлоо участкасы толук менен даяр экендигин маалымдады. Бардык шайлоого даярдыктар жакшы, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарт түзүү боюнча пандустар орнотулган. Бизде 4 шайлоо участкабызда пандустун кереги жок, себеби пандуссуз эле киргенге шарт түзүлгөн да. Жылуулук кармоо боюнча дагы шарттар түзүлгөн. Көмүр менен жылытылат, эмелер мештер орнотулган. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоо ушул жылдын 28 ноябрына белгиленген. Анда 54 депутат партиялык тизме аркылуу, дагы 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. Бактыгүл Мирадилова, Айжана Таштанова, Куштар Абдикар уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Ушул жылдын октябрь айында ЭЭПке мүчө мамлекеттердин арасынан керектүү секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли Кыргызстанда байкалды. Бул тууралуу статистика комитети кабарлады. Сентябрга салыштырмалуу биримдикке мүчө бардык мамлекеттерге керектүү баалары жана тарифтери жогорулады деп айтылат билдирүүдө. Тагыраагы бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата инфляциянын деңгээли 1,7%га өстү. Ошол эле учурда бул көрсөткүч Россияда 1, Белоруссияда 0,9, Казакстан менен Арменияда 0,7%дан болду. Белгилей кетсек, Кыргызстанда көбүнесе күйүүчү май, көмүр, тамак аш сыяктуу социалдык маанилүү товарлардын баасы көтөрүлдү. Министрлер кабинети багуучусунан айрылган балдардын пенсиясын жогорулаткан чечимге кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Кол коюлган документке ылайык багуучусунун биринен айрылганы боюнча пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан тартып 1500 сомго, 2022 жылдын 1 январынан тартып 2000 сомго чейин жогорулатылат. Багуучусунан айрылганы боюнча пенсия алуучу ар бир баланын пенсиясынын базалык бөлүгүнүн өлчөмү атасынан жана энесинен айрылган учурда 2021
жылдын 1 октябрдан тартып 3000 сомго, 2022 жылдын 1 январдан тартып 6000 сомго чейин жогорулатылат. Социалдык фондунун органдарында болжол менен багуучусунан айрылгандыгы боюнча пенсия алуучу 60 000 адам каттоодо турат. Анын ичинде ата-энесинин бирин жоготкону боюнча 58 000 адам, ал эми ата-энесинен бирдей айрылган 500 адам турат. Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы болуп Азамат Жээнбеков дайындалды. Тиешелүү буйрукка мэр Алмаз Мамбетов кол койду. Бүгүн жаңы жетекчи мэриянын аппаратына тааныштырылып, иш баштады. 33 жаштагы Азамат Жээнбеков 2 жогорку билимдин ээси, 2011-2019 жылдары 7 каналда, 2019-2021 жылдары Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы маалымат борборунун директору болуп иштеген. Нурдиос маалымат программасынын соңунда эл аралык жаңылыктар. Украинада COVID-19 өлгөндөр эң жогорку чекке жетти. Бул бир сутка ичинде бул оорудан 838 адам каза болду. Тоолуу Карабактагы абал Курчуп, Сюник аймагында кырдаал кескен начарлап, куралдуу кагылышуулар жана жоготуулар болгон. Бул окуяда эки өлкө бири-бирин айыптоодо. Казакстан сулуусу 2021 сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Ал Алматы шаарында улуу өткөн. Жеңүүчүлөр казак элинин атынан дүйнө сулуусу сынагында катышаары айтылды. Украинада COVID-19 өлгөндөр эң жогорку чекке жетти. Бир сутка ичинде бул оорудан 838 адам каза болду. Бул Орусиядан кийинки дүйнөдөгү өлүмдүн катталышы боюнча экинчи рекорд. Көрүстөндөр көбөйдү. Ошол эле малда маркумдун жакындары сөөк коюну каттоо үчүн кезекке турганына наразы. Украинадагы кырдаал элдин эмдөөдөн баш тартуусунан улам татаалдашкан. Өлкөдө калктын 4/1 жетпегени гана эмделген. Анын алдында бийлик эмдөө курсун толук аяктагандарга 1000 гривен төлөй турганын да жарыялады. Италиянын полициясы Тажи вирусун алдын алган вакцинага каршы 17 экстремистке рейд өткөрдү. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айтымында айыпталуучулар Телеграмдагы диктатураны токтот деп аталган жабык чатта барлашып, аны менен катар катышуучуларга коомдук ишмерлерди жана Италиянын ири саясатчыларын, анын ичинде премьер-министр Марио Драгини өлтүрүү үчүн курал колдонууга үндөшкөн. Буга чейин Сүйүник аймагында кырдаал кескин начарлап, куралдуу кагылышуулар жана жоготуулар болгон. Армениянын премьер-министри Никол Пашинянын айтымында Азербайжан жана анын талапкерлери агрессивдүү аракеттерин улантууда деп айткан Еревандагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында бири-бирин айыпташууда. Каза болгондор жана жарадар болгондор бар экендигин маалымдашты. Дүйшөмбү күнү Армениянын бийлиги Азербайжандын аскерлер Армениянын чек ара аймагына басып кирип, ок атышууга алып келгенин билдирди. Азербайжан кырдаалдын курчушуна Ереванды күнөөлөп, Армян аскерлери азербайжандык аскерлерди такай аткылап, Азербайжандын көзөмөлүнө өткөн аймактарда жолдорду жабууга аракет кылганын билдирди. Армения менен Азербайжан Орусиянын өкүлдөрү менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин чек арадагы согуштук аракеттерди токтоткондугун жарыялашты. Дубай дүйнө жүзүнөн келген конокторду тосуп алат. Бул иш-чарага 192 мамлекет катышууда. Бул дүйнөдөгү эң ири маданий иш-чара. Бул жакынкы чыгыш, Түштүк Азия жана Африка аймагындагы биринчи дүйнөлүк көргөзмө. Ал 4 чарчы километр аянтка жайылат. Миңдеген шоулар жана иш-чаралар бардык курактагыларга арналган. 18 жашка чейинки балдарга кирүү акысыз. Көргөзмө экология, транспортко арналган. Чоң аймакка бөлүнгөн. Ар бир күн үчүн оюн-зоок программасы каралган. Көргөзмө аяктагандан кийин бул жер Дубайдын жаңы кварталына айланат. Ал 2020 деп шаар үчүн пайдалуу ар кандай функцияларды аткарат. Казакстандын чүрөгү болуш үчүн 28 кыз ат салышкан. Казакстан сулуусу 2021 сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Ал Алматы шаарында болуп өттү. Башкы сулунун тажысын Актөбө шаарынын тургуну Назерке Кармановага кийгизишкен. Эми ал казак элинин атынан дүйнө сулуусу сынагында катышарын Спутник Казакстан жазды. Ал кыздан сырткары финалга дагы экөө чыккан. Жер сулуусу сынагына Анна Глубоговская, ал эми Алам сулуусуна Айдана Ахантаева катышары айтылды. Казакстан сулуусу акчалай сыйлык жана люкс брендтер менен рекламалык негизде иштешүү үчүн түзүлгөн бир нече келишимдин ээси болуп калды. Мындан сырткары гранд финалга чыккан кыздарды аталган сынактын 25 жылдыгына карата өзгөчө байгелер күтүп турганы айтылууда. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.